президентибиз айланайын. Последний император деп айтайынчы. Последний императорубуз. Егер Садыр Жапаров бүгүнкү күндө кетсе, мына Садыр Жапаров кетсин, бийликтен чыксын деп аткан адамдар бар го. Байкуш Садыр Жапаров иштеп атат, колунан келишинче иштеп атат. Кыргызстандын 30 жылдан бери чөгүп кеткен экономикасын көтөрөм деп, мындай канча миллиардтаган карыздарын төлөйм деп, мына бүгүнкү күндө күнү түн иштеп атса, аны да көрө албайм. Прессаларда Садыр Жапаров кетсин, жаман деп жамандаган адамдар, мен айтып коеюн силерге баса белгилеп. Журналистсиңби, акынсыңбы, урганым жок. Мен силерди урганым жок. Мына эгер Садыр Жапаров мейли кетсин дейли, бийликтен Садыр Жапаров кеткен күндө дагы бизди Кытай жарымыбызды алып алат, жарымыбызды Россия кошуп алат. Ошондо мына телевизордо чыгып жүргөн журналист өзүнчө акындарың Кытайдын астында бут тазалагыч болуп иштеп калганда, ачка калганда, ошондо Садыр Жапаровдун кадыр баркын билесиңер. Же болбосо азыркы журналисттерге окшоп сөз эркиндиги деп атканда башыңа атып туруп түрмөгө камап коет. Уйгурду эмне кылды? Мен андан алыс кетпейли. Ливия, Ирак эмне болду бүгүнкү күндө? Жок болдубу? Өз агасын агалай албаган, өзгөнүн босогосун сагалайт деген макал бар Кыргызда. Урматтуу кыргыз элим, көздү ачайлы. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, курсагы ток, бардык кыргыздын курсагы ток. Нан деген көчөдө кээ бир жерлерде карасаң нан төгүлүп чачылып жатат. Кудайга шүгүр, мамлекет болуп атат. Садыр Жапаров иштеп атат.